Шоу-бизнес через постель деп коет го. Клипте кандай? Клипмейкерлерде. Клипке аны не текшерсе болот. Мен баягы Эрнис мени тартып койчу, мени тартсаң деген. Чын айтайын, бул мурда болгон ушундай. Мен клипке тартылган кыздарды эле билет баары. Тоого чыкканга караганда бир иш бар деп эле. Нурлан Насиптин ити кантип үрөт. Добур акчасын берип кой. Жок, добур эмес. Добур эмес, баясаң экен анда. Жок. Азыр Данияр Элматов менен бетешке түшсөңүз ким алып коет? Данияр, Нурландар поездин келтирем аларды. Мурда көз тиет деген ушундай нерселерге көп ишенчү, маани берчү эмесмин. Анан азыр эми убакыт өткөн сайын ошондой нерселерди угуп билип, ошондой нерселерге ишенип калдым да. Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, сиздер менен YouTube каналдан жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө маек болот. Анткени Эрнис Сыдыковдун эл билбеген талантын силерге көрсөтүп берем. Кеттик. Ар бир ымыркай бул сүйүүнүн белеги. Анын тынч уйкусу апасынын бакыты. Биздин мами бейби жалаягы менен балаңыз өзүн эркин, ургак жана бактылуу сезет. Анткени сиздин балаңыз эң мыктысына татыктуу. Бисмилла. Ассаламу алейкум ардактуу мекендештер, дагы бир жолу. Бүгүн бизде конокто клипмейкер, режиссер, көптөгөн талант ээси Эрнис Сыдыков. How are you? Ой. Welcome to YouTube channel Zesha Kitchen. Рахмат. Do you speak English? Америка барып келсе аңыз үйрөнүп калды ойлойсуң. Ооба. Жок. Мен Google переводчик менен эле барып келдим, чын айтсам. Так, биздин чачыбызга, туугандар, прическабызга маани бербегиле. Анткени жаратан бери канча километр? 15 20 ошондой алыстыкта мотоцикл айдап келдик. Анан чачыбыз терлешип катып калды. Болуп кетти кичине. Жиңгирек болуп кетти. Ооба, биздин айтканда жиңирээк болуп кетти. Бүгүн клипте эң кымбат клип, жашоодогу эң кыйын күндөр, Эрнис Сыдыков мурда кандай эле, эмне болуп азыр өз жалгыз жүрөт деген суроолор берилбейт. Андай суроолор берилбейт, башкача суроолор берилет да. Ошондой кылчу. Мисалы кандай дебейсизби? Нурлан Насиптин ити кантип үрөт. Анын ити жок болуш керек. Ити жокпу? Жок. Алмаз Шадаев ити кантип үрөт? Алмаздын ити вообще жок. Ал этажкада жашайт. Все, тамаша, ушундай эле мындай. Ушундай. Башкача эле суроолорду беребиз бүгүн. Болду. Эми клипмейкер мотоцикл айдап жүрсө, бул өнөр каяктан деген суроо пайда болот экен. Эң эле биринчи суроо ушул. Бул өнөр каяктан, эмне болуп кызыгуу пайда болду? Бул өнөр тубаса бар да менде. Тубаса талант. Тамаша, мен негизи мотоциклга кичинекей кезимде эле кызганмын. Мотоцикл алып айдаганга убактым болбой жүрдү да. Анан кийин убакыт сааты келип, кичине бош убакыт болгондо, азыр бош кезде мотоцикл айдап койдум кээде. Өзүбүздүн группабыз бар, досторум бар, мотоцикл айдаган. Акелерим бар, энелерим бар. Ошолор менен чогуу ушуну тоолордун башына чыгабыз. Табаларга чыгабыз. Ушундай эл пешком басып бара албаган жерлерге чейин чыгып эс алып жүрөбүз. Ошо мен да таң калып калдым да, маек алыш керек болду десем, тоо жака кел деп калган да. Анан неге деп койдум, көрсө ушул жак экен да. Ушундай тоолорго дагы бийигирээк кар жака чыгабыз азыр, карга. Бирок сен чыга албайт экенсиң да, мотоцикл айдай албай атасың. Айдасаң жүздөн чыгып келмексиң. Чындап эле азыр мен келип атып 2-3 жолу жыгылдым да. Кудай сактады. Эми башында сиз эле жыгылсаңыз керек. Мен бир-эки жолу жыгылдым, Мага ошого эле. Сендей жыгылдым анан. Эми бир дагы журналист монтип жаратылыш коюна келип мотоцикл айдап алган эмессиз, туурабы? Эми мотоцикл айдагыңызга караганыңызда мындай адреналин сүйгөн. Адреналин жагат. Мотоцикл мисалы ар адамдын вкусу ар кандай да. Мисалы сага мушташкан жагат. Бирөөгө ат минген жагат, бирөөгө мотоцикл айдаган жагат, бирөөгө машина айдаган жагат дегендей.
ошондой эле меники ушу мотоцикл жагы. Демек ылдамдыкты сүйгөн айдоочулардын катарына кирет экенсиз да? Жок, мен ылдамдыкты сүйбөйм. Мен адреналин, андай бийик тоолорго чыгып, биз өтө катуу жүрбөйбүз, бул мотоциклдар катуу кетпейт. 60-70 эле кетет, бирок ушундай тоолорго чыгып, таза абада, природада жаратылышта жүргөн жагат. Жана Ачи деген кинону көрдүңүз белеңиз? Жок. Ойлоп атпаймынбы, ушу Ачи деген кинону көрүп алып өзүнчө жашоодон Өзүнчө. Себеби Ачи деген кинондо главный герой жалаң жашоосун баардыгы мотоцикл менен өтөт да. Ошону көргөн жаштар баардыгы мотоцикл айдап кетет да. Ошо кинону көргөн окшойт деп ойлоп атпаймынбы? Жок, көргөн эмесмин аны. Америкага барган Эрни Сыдыков менен Америкага бара элек Эрни Сыдыковдун айырмасы кандай экен? Эми ал жака барып мен Американы башкача элестетчүмүн. Ал жака барып Американын жаратылышын көрдүм, шаарларын көрдүм, адамдарын көрдүм. Ал жакта мындай кандай десем, дагы алдыга умтулган мотивацияларды алып келдим да. Ал жакта кылган нерсени биякта деле кылса болот турбайбы деген сыяктуу. Себеби ал жак бизге караганда бир топ жыл алды да. Алдыга кетип калыптыр. Ал жакта 3025 болсо керек анда. Ал жакта 3150 болуп калыптыр. 3150. Эми багылса жүргөндө мекендин баркы билинет дейт го. Канчалык деңгээлде Кыргызстандын баркы билинди? Өтө эле билинди. Мен буга чейин өмүрүмдө чет өлкөгө чыгып жүрүп келген эмесмин да. Эми көп чыкканмын, бирок бир жумага 10-15 күнгө эле съемка менен барып келип жүргөм да. Анан Америкага барып 5 айда жүрдүм. 5 айда Кыргызстанды аябай сагындым, бала чакамды сагындым. Ошон үчүн бияка келгенден кийин дароо эле тоону көздөй. Тоону көздөй чыгып жүрөм. Айда, мото айда. Тоо жактарга болуп тур да. Мына чарбачылыкта ырчы дос балдарды тартканда нормально сөгүп койсоңор да. Ырчы кыздар тартканда кандай болот? Мен негизи эле башка сөгүнбөйм. Анан ошо мурда бир чыгып кеткен бир видеону айтып атсаң керек, Неге айтасың? Просто кызык болду. Өмүрүмдө бир сөгүнсөм ошол чыгып кетем. Ошол видео эч кутула албай койдум ошол видеодон. Ырчыларга жакшы эле мамиле кылам. Эч кимди урушпайм. Кыздарга деле жакшы эле мамиле кылам. Ошо. Үйдөн деле жоош эле, спокойно эле. Болушум ушул да, эмне кылайын. Просто менен көпчүлүк сурап калат да. Эрни жанында көп жүрөсүң эле, көп сөгүнөбү дейт да. Жок, андай деле эмес, ишенишпейт да. Эрни Сыдыков эмнеге семирбейт? Башка, мисалы үчүн Нурлан Насип деле убагында арык болчу, Алмаз деле арык болчу, Данияр деле арык болчу. Алар семирип кетти. Эрни Сыдыков мурда бойдон жүрүп да. Мен весим 11 класста кандай болсо азыр деле ушундай да. Арыктап да кетпейм, семирип да кетпейм, бир калыпта жүрөм. Мен чоң атам ушундай киши болгон да, арык киши болгон. Өмүр бою ушундай эле бир немеде өттү. Мен деле ошо чоң атам тартып калган окшойм деп ойлоп калдым. Өткөндө Даниярдан сурасам, ичинде курт болуш керек деп айткандан. Даниярдын өзүндө курт болуш керек. Демек бул атадан келип аткан мурас. Ошондой. Ген, ген ошондой. Мен өзүм атам деле арык киши. Биздин урукта негизи мондай семирип кеткен адамдар жок да. Апам жактан деле, атам жактан деле. Ошого мен деле ошондой. Негизи шоу бизнес через постель деп коет го. Клипте кандай? Клипмейкерлерде. Клипке аны не текшесе барат. Мен баягы Эрнис мени тартып койчу, мени тартсаң деген. Чын айтайын, бул мурда болгон ушундай. Болгонбу? Эми прям ошентип айткан эмес, ушундай жакындатып кагаз короп айткан да. Кой деген. Андай нерседен дары эле качып кетесиз. Мен клипке тартылган кыздарды деле билет баары. Лишний движение деле кылбайм. Как съемкадагыдай келип тартылып. Эми ал жерде экөөбүз эле иштебейбиз да, кыз менен мен иштебейм да. Клипте ушундай көрүнөт элдер анан. Мен артымда канча свет койгондор, жардамчыларым бар, ырчылар бар, анын администраторлору болот. Массовка. Аны алар кадрга чыкпайт, анан досторум дагы көп айта берет да, сен
тоолорго эле кыздар да бир кызды алып чыгабы эле. Клиптен ошондой көрүнөт да. Анын артында канчалаган адамдар жүргөндөн иши жок. тоого чыкканга караганда бир иш бар деп эле. Эми мындай да. Кыздар эмес. Эркек балдар деле эрнес мени клипке тартып койчу деп акча сунуштаган. Бул коррупциябы же коррупция эмеспи? Акча дос мени тартып койчу деп. Жок, бизде мындай. Прям мен өзүмө сунуштабайт. Мисалы айтат да, бир ырчы келет мага. Короче, бир бизнесмен досум бар, же бизнесмен эже бар, ошонун баласы бар, кызы бар. Ошону тартыш керек болот да, анан ошолор клиптин чыгашасын төлөп берет дейт да. Негизи ал өтө жакшы нерсе да, себеби ал точно аткара албайт, ойной албайт. Анан кээде айла жок болуп калганда ырчынын акчасы жок болуп калат да. Анан айла жок болуп калганда ошондой учурлар көп болгон менде, тарткам да. Акчасын төлөйт, клипке түшөт. Бирок ал эми акчаны ошо ырчынын клибине, чыгымына жумшалат да. Эми мисалы үчүн мен кээде дүкөнгө барам да, же карызга жазып турасызбы дейм да. Эми ырчылардан ким кайсы ырчы карызга клип тарттырат, анан кайсы ырчы клиптин акчасын бере элек? Жок, мага андай ырчылар жок, мага баардыгы берет. Мен вперед акчасын алып анан баштайм да клипти. Негизи ошенткендер болот дейм. Анан бир мурда көп жыл болуп калды, бир рэпер бала келген, тааныбайм да, городской бала экен. Ошонун клибин тартканмын. Тартып полный съемкасы бүткөндөн кийин анын акчасын ала элек болчумун. Анан акчасын берип кой десем, азыр бир жумадан кийин, 10 күндөн кийин деп туруп телефону өчүп, вообще жок, жашоодон жоголуп кеткен. Ал бала каякта атын да билбейм уже. Добур акчасын берип кой. Жок, добур эмес. Добур эмес, баясан экен анда. Жок. Бир клип баштаганда ошо добурдун клиптерин тартып баштаган да. Анын баняга барчумун да. Баняга барсам добур жүргөн экен да, аны көзүнөн таанышып. Ырдайм дейт. Мен клибин тарткам деп ошентип баштап калганбыз. Добур чарнек болгон экен да. Досун Дарбек. Добур менен Данияр. Добур менен Данияр чарнек болгон экен да. Даниярды кайсы? Токто жанымбы? Токто жанымга чейин дагы тартканбыз клипти Данияр. Алар эми чыкпай жоголуп кетти да. Эски клиптер. Биздеги ырчылар экиге бөлүнөт да. Элита ырчылар, анан той ырчылар деп бөлүнөт да. Анан клипмейкерлер да ошентип бөлүнөбү? Ооба, бөлүнөт клипмейкерлер деле. Сиз кайсынысына кирип каласыз? Элитага киресизби? Жок, мен элитага кирбейм. Мен мындай карапайым эле клипмейкермин. Жөнөкөй. Мындай мен тарткан клиптеримди көп городскойлор деле көрбөйт. Меники ошо чисто элге, карапайым элге, ошол элдин вкусуна жараша кылып тартам. Элге жакын кылып тартасыз. Анан слишком гламур кылып таштасаң дагы кээде ырларга отурбай калат мындай клиптер. Көп андай тартканга аракет кылбайм. Негизи өзүңүз ошондой тарткыңыз келет, бирок элге ойлоп, элге кылып. Мен өзүм деле анча тарткым келбейт, себеби андай клиптерди биздин элдер көп көрө бербейт да. Биздин эл мындай элге жакыныраак кылып тартканга аракет кылам. Эгер ошондой тартыш керек болсо, андай деле тартып берем. Кесибим оператор болгонго байланыштуу любой нерсе тартып берем. Каалаган жанрда, каалаган стилде. Эгерде Эрнис Сыдыков кино тартса, кандай жанрдагы кино тартат? Мен кино тартсам, эми өзүм оюм бар да. Комедия тарткым келет, исторический да тарткым келет, бирок полнометражный кино эмес, мындай кыска метраждуу тартып көрсөмбү деген ойлор бар да. Мага да ошого жараша чыгымдары бар. Бир сынап тартып көргүм келип жүрөт. Бирок мындай жоопкерчилик бар да, мен жеке оюм. Эрнис Сыдыков кино тарттыр десечи, эл Джеймс Камерон кино тарткандай эле күтүшү мүмкүн да. Жок, андай деле болбойт го. Билбейм, мен негизи андай киного өтө деле байкында кызыга бербейм. Көбүнчө клип менен болгонго байланыштуу, билбейм. Бирок кино тарткым келип жүрөт. Жакшы команда чогултуп, жакшы сценарий болсо тартсак болот кинода. Башыңыздан көп нерсе өтүп койду да. Жаңы жаш үй бүлөлүү жаштарга кандай бир сунуштар бересиз? Кеңеш. Кеңешпи? Жаш үй бүлөлүү жаштарга. Эмелер бар, мотивация бергендер бар, өздөрү ажырашып алып туруп,
бактылыкты үйрөткөндөй болбой да. Коучта. Ошондой болбой эле койду. Эми ар кимдин үй бүлөсү ар кандай көрүклөр менталитети башка, көрүклөрдүкү башка дегенде бирөөгө моундай деп айтсаң, бирөөгө сөз жакпайт да. Ошон үчүн киришим келбейт. Ар ким жашоосу өзү билет да. Эчтеке деп айта албайм. Жана Мирбек Атабеков байкебиздин «Иллюзия» деген чыгармасын уккандан кийин мындай ой жаралган да. Чындап эле чыгармачыл адамдардын жашоосу иллюзия болушу мүмкүнбү? Мен ойлойм эме деп. Мурда көз тиет деген ушундай нерселерге көп ишенчү, маани берчү эмесмин. Анан азыр эми убакыт өткөн сайын ошондой нерселерди угуп билип, ошондой нерселерге ишенип калдым да. Анда эл алдында жүргөндөргө көбүнчө ошо көз тип, может башка нерселер болуп, ушундайдан ажырашуу көп болобу деп ойлоп калдым да. Билбейм, может андай эмес чыгар, может ошондой болуп калар. Бирок көбүнчө ошондойго именно мындай элдин алдында жүргөндөр көп ажырашат го. Чыгармачылык адамдардын жашоосу ушундай болуп кетти. Ошондой болобу деп ойлоп калам да кээде. Эми азыркы көз тийгө Инстаграмда түздөн-түз мындай байланышы болушу мүмкүн да, себеби. Ооба. Чыгармачылык адамдар тоодо жүрсө, чет өлкөдө жүрсө, эми алар кандай жыргап жүргөн нерсе элет да. Депчи. Зияш Турдубековду мындай клипке чакырганда дайыма ретро стилде клиптерге чакырасыз да. Жетлидей кылып, мындай красавчик кылып, современный клиптерге тартса болбойбу? Болот, эмнеге болбойт? Мен тартылган клиптердин баардыгы эме да, ретро клиптер да. Акыркы клип, мисалы үчүн Айгеримдин клибинде дагы бир шапалак менен, бир шапалак хит болуп кетти да. Айгеримдин удары жаман катты тийди. Мен биякта тартып атып сездим да ошол ударды. Ал клиптен да көп просмотр болуп кетти да. Болуп тур, макул чакырып, эми сонун клиптерге чакырам, Кудай буйрса дедим деш. Байаман Осмонов күчтүүбү же Эрдин Сыдыковпу? Эми мындай да, любой сферада мындай поколение болуп алмаштырат да, ошондой эле убагында биз көп клип тартканбыз. Азыр эми бизден кийинки жаштар көп чыкты да. Мен клип тартканыма канча уже 15 жыл болду. 14-15 жыл болуп кетти. 14-15 жыл катты иштедим да. Азыр эми менин учениктерим Баяман, Аби, Санти деген учениким, Сыймык, Бекзат, Кубатов деген, Алмаз Кудайкулов деген, Улан Шеркулов деген менин учениктерим да ошолор. Шакирттер, Шакирттерим, ошолордун тарткандары жакшы, мага жагат азыр. Эми баарынкы эмес, конечно, бирок арасынан жакшы тартып аткан помощниктерим бар да. Кимисинин стили сиздикине жакыныраак? Меникине жакын болуш керек. Бекзат, Баямандардыкы кичине жакыныраак деп ойлойм. Бирок ар ким өзүнүн почерки бар. Мисалы Нурсултандыкы вообще башка, Шеркуловдукы вообще башка. Ушул сыяктуу да. Пепилдик талаада болсо керек. Талаада. Учурда пайдаланып Пепил досуга салам айтабыз. Эрдин Сыдыков бокс боюнча мастер спорта. Койчу. Кайдан таап алдым мен. Просто бокс ашкан видеолор көрүп калам да. Бокска бул канча жашыңызда машыккансыз? Мен бокска барчумун, кичинекеймин, айылда. Еремек деген биздин тренерибиз бар эле. Ошонун үйүнө барып, кичине машыгып калабыз. Болду ошол эле. Азыр Данияр Элматов менен бетешке түшсөңүз, ким алып коет? Данияр, мен түшпөйм да, мен алып катты да. Бирок Алмаз, Данияр, Нурландар поездин келтирем аларды. Биринчи раунд эле 10 секундда дагы. Менде кээде энди мисалы үчүн азыр эле келип атып, өкүнүп кеткен учур болду да. Неге чыктым деп? Мотодон жыгылдым го. Жыгылганда каяктан мына ушу интервью алам деп тоого келе калдым дедим да. Негизи мындай катуу жыгылдың да, бирок. Катуу жыгылдым, Кудай сактады. Негизи менин жашоомдо эле мындай өкүнгөн учурлар көп болот да. Сизде кандай? Өкүнгөн учурларбы? Мисалы үчүн өкүнгөндүн өзүнүн пайдасы жок нерсе да. Болду, өттү, кетти, болду. Эми, конечно, ичиңен баа кичине болосуң, бирок көбүнчө өкүнбөгөнгө аракет кылам. Мен бирде
Инстаграмга сүрөт киргизгем да. Эгерде жашоодо контур Z болсо мен аны миллион жолу басмакмын дегем да. Комментарий жазып койсуз. Мындай акылдуу сөздөр каяктан келет депчи. Ана чындап эле жашоодо контур Z болсо, аны канча жолу мындай басып салмаксыз. Мындай кылып бир эле жолу басмакмын болду. Бир эле жолу. Ошо жетет. Бул контур Z деген тоондар монтаждоошундай нерсе бар мындай. Туура эмес кылсаң, кайра контур Z кылып койсоң, монтажың Кайтып калат. артка кайтып калат да. Туура эмес кылган контур заттын ордуна келип калат. Ордуна келип калат. Фотошопто иштегендер, монтажда иштегендер. Монтаж кылгандар түшүнөт аны. Алмаз түшүнбөй калбасын дей берсең. Алмаз деле бир жолу басмакка дейм десең. Ушу менен биздин бүгүнкү маегибиз соңуна келип жетти. Сизге чоң рахмат. Ушундай атайын жаратылышка чакырып, мындай жерден эми эч ким минчирип алган эмес. Адамды кыйнап, жаната берчи кылып, адам ботсуң асты айрылып. кроссовкам асты айрылып, шым жыртылып, телефон сымкалайын деп. Эми Америка качан? Америкага любой момент барып келесиң болот. Виза барбы? Виза бар. Билбейм, азыр пока Америка деле барып келбей эле. Кыргызстанда эле бала чакам менен эле болгон. Демек, барсам кийинки жылы же кышында барып келишим. Демек, мурдагы деле чыгармачылык уланта берет, Андыктан клипке заказдар болсо смело кайрылып бергиле. Бул жакта болот экен. Биздин каналга жазылып катталып лайк баспаңыздар. Биз ушундай дагы өзгөчө маектен алып жүрөбүз. Биз кайрадан ишке шақырып.